Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу жүрөгү мээримге толгон, берешен, жоомарт инсандар. Биз Ак ниет аманат коомдук фонду Кудайга шүгүрлөр болсун, Жалал Абад жерине салып аткан муктаждар комплексте иш сонун жүрүп атат. Албетте бардыгы Кудайдын буйругу менен экен. Мына бүгүнкү күнү, бүгүн 16 июль 2020 жыл, 2-кабаттын чатыры жабылып башталды, урматтуу мекендештер. Өтө сонун кабар бар, өтө сонун жаңылык бар. Бул жакты көргөзүп койсоңор деле болот. Биз кече күнү эфирде 1,5 ай мурун, 2 ай мурун башталган ишибизге отчет бердик. Мына ошол күнү сиздерге кабар айтып кеткенбиз. Кудайга шүгүрлөр болсун, бул тиникени негизи бир агабыз кызмат акысынан бери 160 000 сомду мен жардам берем деп ниет кылып жүрдү эле. Албетте бул баяндай чуркагандык эмес, буйругандык экен ар бир нерсе. Бирок ошол агабызга буйруган жок бул нерсе. Бул нерсе эки инсанга, экөөбүзгө буйруду. Мен ушул бир тууганыбыз менен кеңешип, Кудай кааласа, мына ушул маселесин, тиникесин чечтик. Мен өткөндө айтып өткөм. Ошол күнү айтып атат, ушундай үстү жабыл элек, жабылбай атат, ушуну деп кыжалат болуп атасыз деп видеолордон көрүп, мага байланышка чыкты, медерага канча сомдук материал болот деп. Анан мен айттым, 2-кабатка мен жакшы материал жабам деп ниет кылып жүргөм. Калың анан жакшы материал. Ушундай деп жүрдүм эле десем, ошол бир тууганыбыз 85 000 сом акчасын салып коюптур. 85 000 сом муктаждар комплексинин чатырын жабууга жардам болсун деп жиберген экен. Алла разы болсун. Ошол берген жардамым дейт, аманатым дейт, ата-энемдин ата-энеме сооп болсун, ата-энеме дуа кылып коюңуздарчы деп мына ушундай бир тууганыбыз жиберди. Биз ошого кошуп, урматтуу мекендештер, мен дагы ошондой бир туугандар, ошондой кыз балдар, мына ошондой кечеки көз азиз Асылбек бир тууганга окшогондор инсандар келип жардам берип атканда биз дагы ушундай бир башкача сезимдер болду. Чындыгында негизи баягы талаш тартыш жетишпей аткан балда биз деле колубуздан келишинче жардамдарды бул жака жөнөттүк, алып атабыз. Аларды биз эл менен бөлүшпөй аткылык, бирок кечекисин айтып алдым. Сиз эгерде 85 000 ушул жерге жардам берсеңиз, анда мен дагы жеке өзүмдүн атыман 50 000 сом жардам кылайын деп сүйлөшүп, 135 000 сом акчаны атай тиникеге деп даярдадык. 135 000 сом. Мен ал 135 000 сомду алып алып, урматтуу мекендештер, даярдап алып, өзүмдүкүн кошуп, анан элдин аманатын эле өзүнүкү деп дебесин деп дагы мен атайын тартып койдум. Атайын эме кылып койдум. Баяндай кээ бир инсандар ошондой ойдо дагы болуп калышы мүмкүн. Албетте бергенди жарыялабаш керек эле, бирок кээ бирлерине үлгү болсун. Медер жөн гана ушундай эле нерселерди кылып, элдин эмеси менен эле кылып атат, элдин эле жардам менен болуп атат деген инсандар дагы жок эмес. Ошолорго дагы бир үлгү катары көргөзүп коелу дедим. Мен бул жерге ал көргөзгөндөн сырткары дагы колуман келишинче салымдарымды кошуп эле келатам, Кудай кааласа иншалла. Анын баарын мен сиздерге айтып отурбайм. Мен кече отчет бергенде мен толук түрдө айтып коеюн. 8 майдан 15 июлга чейин могул жерде жүрүп аткан курулушка толугу менен 1 335 000 сомдук курулуш жүрүптүр. 1 335 000 сомдук. Уста акысы, материалы бардыгы берип, урматтуу мекендештер. Биз кече тинике алдык. Могул тинике, мынакей караңыздар. Кадимки эң акыркы модасы, мындай айтканда, эң акыркы модасы, жакшысы, качественный. Белорусский тинике. Калыңдыгы 4,5. Мына ушул тиникени, мында мен эмеси турат. Тинике жалпысынан 258 квадрат чыкты. 258 квадрат метрди биз квадрат метрине берди. Буну метровый эмес, квадрат метрине сатып алдык. Себеби кымбат тинике. 345 сомдон деп берди бизге. 345 сомдон 89 013 сом акча болуптур. 89 013 сом. Анан сталь металл дейт. Бул дагы жамгыр тийгенде эң астына кете турган тиникеси экен. 11 метрин 272 сомдон 2991 сом. Изделие материал дейт. Бул баягы карды кармап тура тургандагыдай материал, тормозной. Бунусу 77 метр болуптур, жалпысынан 77,5 метр. 146 сомдон 11 287 сом. Анан шурупорлор
372 сомдон пачкасы 7 пачкаң 2599 сом. Жалпысынан бул еще бул бир туугандарыбыз 3177 сом минус кылып берди. Биз 109.067 сом акча төлөп келдик. Ошондо менде азыр дагы 26.000 ошол тинекеге деген жана бир тууган экөөбүздүн аманатыбыз турат. Биз ал акчага артына фронтонго кете турган ак тинекесин алабыз. Урматтуу бекендештер, мына бул ар бир тинекеде мен азыр жогоруда айтып өттүм го. Ар бир тинекеде урматтуу бекендештер, штрих-код ар бир метринде момундай жазылган. Мынакей, эмне деп жазылып турат мынакей, англисче. Made in Belarus. Мынакей, Made in Белоруссия. Белоруссиянын мынакей калың тинекеси. Мына көрсөңүздөр болот, мынакей калың, талшынасы 4,5 таза. Мен бул экинчи кабаттын тинекесин ушул калыңыраак кылсак деп ниет кылып жүргөм. Анан урматтуу бекендештер, кече ошол бир тууганыбыз менен сүйлөшкөндө айтып атат. Менден чындап эле 2 күндүн биринде байланышып, тинеке эмне болду деп сурап атканда, анан Кудай кааласа бир агабыз алып берем деп ойлоп атат деп мен ушундай убадамды айтып аткам. Анан ал бир тууганыбыз, өзү кыз бала, ушундай сүйүнүп, ичинен эме кылып аткан экен, ниет кылып аткан экен. Ушул тинеке алынбай калса экен, ушул тинекени мага буйруса экен Кудайым дейт. Кече алгандан кийин буну мынакей ушул тинекени алдык деп чегин жөнөтүп, бандай эме кылып атпаймынбы? Айтып атат ошондо. Былтыры дейт. Биринчи кабаттын тинекесин Мукарам деген эжекебиз алып берген. Өзү өзгөндөн болот, Россияда иштейт. Жалпы ушул биринчи кабаттын тинекеси, бүт бардык тинекесин ошол Мукарам деген эже алып берген. Бул жак тинекенин калыңдыгы талшынасы 3,5, бул 4,5. Бирок бул жактыкы Белоруссия эмес. Ачыгын эле айтыш керек. Анан ушул тинекени алып бергенде ошол бир тууганыбыз ниет кылган экен. Кудайым, экинчи кабатынын тинекесине мени себепкер кыла көр деп сурандым элем дейт. Мен кече сурап атпаймынбы? Ошентип айтып атат, мен ушул эже тинеке алып бергенде мен дагы ниет кылып, ушундай бир сурандым элем, ушул тинекени мен алып берсем экен деп ушундай бир ниет кылдым элем дейт. Ушунчалык сүйүнүп мага толкунданып айтып атат. Караңызчы, ошол агабыз алып берем деген тинекесин Алла Таала мага буйруп коюптур деп атат. Бизге буйруптур деп атат. Мынакей урматтуу бекендештер, мына ошол бир тууган экөөбүз Кудай кааласа мен дагы сүйүнүп атам. Албетте ушул жерде канча муктаждар болгон болсо, ушул муктаждарды жаан чачындан, каардын ызгар суугунан, ысыгынан сактап турган эң башкысы ошол үйдү сактап турган мына ушул тинеке, урматтуу бекендештер. Алла разы болсун, урматтуу бир тууганым, урматтуу бекендешим, мына сиздин аманатыңыз Кудай кааласа 258 квадрат метр тинеке, тармазной бардыгы биригип, мынакей мен айттым, 109.062 сом. Азыр дагы сиз экөөбүздүн акчабыз бириккенде дагы менде 26.000 сом акча турат. Ал акчага аркасына фронтонго келе тургандай тинеке алабыз. Сизге рахмат. Алла разы болсун. Ата-энеңизге рахмат. Ата-энеңиз мына ушундай татыктуу тарбия берип койгон экен. Иншалла ушундай муктаждарга дайыма кайдыгер карабастан колуңузду сунуп келесиз. Кыз бала болуп, аял киши болуп, дайыма жардам көмөк көргөзүп келесиз. Анча-мынча эркектер кылбаган жумушту жасап келесиздер. Сиздерден Алла разы болсун. Мына ушул кечеки атымды айтпа деди ушул эжекебиз. Стандарт ишканасынын жетекчиси алдагы атымды айтпа деген мен стандарт ишканасынын материалдарын сиздерге сунуштап атам. Элмира деген эжекебиз, Мукарам эжекебиз, деги эле жалпы биздин кыргыздын Курманжан датка, Мыссайкал энелерибиздин ордун басар эжелерибиз бар. Мына ошолордон Алла разы болсун. Сиздердин жөнөткөн аманатыңыздар менен ушул иштер бүтүп атат иншалла. Андан сырткары урматтуу мекендештер, биз азыр бул жакта мынакей кудук куйдуруп атабыз. Кудай кааласа мынакей көрүп кудукка азыр бүт материалдары келди. Кудукка биз эмне материал алып келдик бүгүн? Кудукка жалпысынан, эгерде кудук куюучулар болгон болсо, канча расход кетерин билип алсаңыздар деле болот. Мен бүгүн кудукка үстүнө монолитке темирлери, арматурасы, крышасы баары бирип 4450 сом акчага ушул нерсени алыптырмын. Андан сырткары 1 тонна цемент, анан да крышкасы 6300 сом болуптур. Ошондо 4400 6300 кошкон болсок, урматтуу мекендештер, 10750 сом болот экен. Андан сырткары бир машина биз азыр шагылып төктүрдүк.
Мына ушундай андан сырткары уста акысын, кызмат акысын 15 000 сомго баалап салдык. Урматтуу мекендештер, биз мынакей отделкага дагы кириштик. Толугу менен отделка иши жумушу башталды. Биз отделкага бүгүн момундай гипсокартон, Казакстандын гипсокартондорун алып келдик. Бул жерди мен кече айтып өттүм, бир агабыз, урматтуу Медер, сен сага акчаны эле берип коюп кетип калыш ар бир адамдын эле колунан келет. Мен деле берип коюп башымды оорутуп кетип кал, сенин башыңды оорутуп, өзүмдүн башымды оорутпай кетип калсам болот. Сага колуңа кол, бутуңа бут болуп, мен дагы жардам берейин. Ушул усталарды алып кел, усталардын кызмат акысын өзүм төлөп, баягы сага да жүк болбостон өзүм ушул усталарды карап берейин деп кече бир агабыз 4 бөлмөнүн патологун мен усталарга жасатып берейин деп устаны алып келди. Жакшы жасаган устаны. Ал устага бүгүн биз материал алып бердик. Материалды биз алып бере турган болдук. Кызмат акысын, устанын кылган кызмат акысын ал агабыз бере турган болду. Жанынан, өзүнүн жанынан, соопчулук үчүн. Биз бүгүн жалпысынан могул жерде 25 Казакстандын гипсокартону турат. Гипсокартон, профиль, ушундай бир направляющий дейт, дагы ушундай бир саморез, майда чүйдө бардыгы биригип 12 880 сом акчага мынакей биз ушул материалды алып турбуз. Бул 4 комнатанын патологуна ушунча сомдук материал кетет экен. Бул гипсокартон эле. Анан кийин багеттерин алабыз. Мына ушундай, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, иштерге Кудайга шүгүрлөр болсун. Иштер сонун кетип баратат. Элибизден Алла разы болгон болсун. Элибиз кайдыгер карабастан тынымсыз жардамын берип атат. Бүгүнкү күндө алыскы, бөтөн эл, бөтөн жерде, деңиздин, океандын наркы башында жүргөн биздин кыргыз элибиз бүгүнкү күндө ушундай бир материальный жардамдарын көргөзүп атат. Аманаттарын которуп атат, Сбербанк карталарга жөнөтүп атат. Биздин Сбербанк картабыз дагы баса билип кетен алмашкан. Эрболот Мусаевич деп чыгат. Ошол Сбербанк картага бир туугандарыбыз которуп атат. Кече күнү мечит жамааты Сахалинден, дагы бир Россиянын бир бурчунан, бир ушул ишканадан ысык көлдүк таластык балдар баары биригип жардам жөнөтүп атат. Негизи эле 5 000 сомдон ушундай мечит жамааты, дагы бир ошол балдар 5500 сом акчасын жөнөтүштү. Мына сиздердин жиберген аманатыңыздар Сбербанк картага келип түшүп атат. Кудай кааласа, Алла разы болсун, сиздердин жардамыңыздар менен мына ушул иштер жасалып атат. Баарыңыздарга чоң рахмат. Алла разы болсун. Кудай кааласа биз мына отделкага кириштик. Кудай кааласа эртең паровой отоплениега уста алып келип аны дагы сүйлөшөм. Паровой отопление батарейкасына 110 000 сом акча өткөрүп койгонбуз. Дагы 190 000 акча табышыбыз керек. 300 000 сомго паровойдун материалы келет деген. Кудай кааласа мына ушул иштерди аяна бүтүрүп, аман эсен тапшырууну Алла таала насип эткен болсун. Тынч болуңуздар. Эң башкысы бүгүнкү оор илдет, оору элибизден жеңилинен Алла таалам чыгып кетүүнү насип эткен болсун. Аман болуңуздар. Тынч болуңуздар. Ассаламу алейкум. Анан биз азыр дрон менен дагы үстүдөгү тинекени жабылып аткандарын дагы биз азыр көргөзүп беребиз сиздерге бардыгын. Кудай кааласа сиздер үчүн дайым биз кызматтабыз. Албетте бир кыскача айтып кетейин. Бүгүнкү Кыргызстанда ооруга ооруп аткан мекендештерибиз үчүн баса белгилеп кетейин. Кислородный аппарат. Бүгүн биз өзүбүздүн бир агабыз бар. Ушундай карго жүк ташуучу эмеси бар. Мына Турциядан өзү ташып келет. Мына ошол агабыз менен мен сүйлөшүп, бир кислородный аппарат бир $600 тегерегине түшөт деди. Мен ошол аппаратты сүйлөшүп, Кудай кааласа Казакстандан бир агабыз мен дагы жардам берем деп турат. Россиядан бүгүн балдар байланышып, бизден 2 кислородный аппарат деп атышат. Биз Ак-ниет аманат коомдук фонду өзүбүз Кудай буйруса 2 аппаратты өзүбүз растаганы турабыз. Мына Кудай кааласа бизде азыр 4-5-6 аппаратты заказ кылуунун алдында турабыз. Эгерде ким бул ишке кошулам деген болсо, биз менен байланышып, биргеликте жок дегенде бир адамдан болсо да өмүрүн сактап калсак дейт элем, урматтуу мекендештер. Анын үчүн биздин WhatsApp номерибиз бар, байланыш номери 1 номерде 705 33 77 90.